Рахмат, Мулан Сахбегович. Мен да суранып кетер элем, ошондо тышкы иштер министри келсе, комитеттин төрагасы Исхак Айтбаевичтан суранат элем. Биздин сырттагы элчиликтердин отчетунда карап чыксак, өткөндө мен ушул жерде календарлык планга да киргизгиле дедим эле, ошон үчүн Мирлан Сахбекович, комитеттин төрагасынан да сурайт элек, ушу тыштагы биздин элчиликтердин отчетун угуу. Эмне жумуш кылып атат, кандай кылып атат, эмне пландары бар. Ошон үчүн мына Өзбекстан менен ачылганда да мына чоң маселелер башталды. Биздин дыйкандарыбыз мына кредиттер, теплицаларды курдурдук, башка ишканаларды курдурдук. Тилекке каршы мына Өзбекстандын фермерлериге ошол ишканаларына биздин дыйкандар туруштук бере албай, өтө аз көйгөйлүү маселелер жаралды. Ошон үчүн ал маселе боюнча андан сырткары мен Ашырбек Моюнов өткөндө айттым эле, Тажикстан, Баткен облусу Тажикстан менен кечеги маселе да Релик районунда чыккан. Күндө даже балдар мектепке через Тажикстан барып келет. Тажикстандын аймагы үчүн. Ал машине барган сайын 1300 сомдон эко жыйындарды алат да, ошо боюнча кандай маселелерди карадыңыздар, чечтиңиздерби, ошо боюнча даяр болуп келиңиздер. Анан комитеттин төрагасынан сурайт элем, ошондо элчилердин да отчетун угайлы. Рахмат.